Mınакей буйруса тугандар, кирпичтерибиз келди. Кече биз жана жаңы арыктагы жаңы кирпичный завод бар эмеспи? Ошол жерден 2 КАМАЗ жалпысынан 8000 штук кирпич заказ бердик элек. Тугандар, келди буйруса. 5000 кирпичке каражатым бар, 3 күнгө жетпейт дедим элем. Кудайга шүгүр, бир түн ичинде 1500 штук кирпичтин каражатын чогултуп бердиңиздер, Алла разы болсун. Мынакей кирпич өтө жакшы экен. Мынакей тугандар. Буйруса жакшы кирпичтер келди окшойт. Мынакей бүгүн 2-чи рейс КАМАЗыбыз келди буйруса. Ассаламу алейкум, урматтуу агалар, бир туугандар, мына Кудайга шүгүрлөр болсун. Биз сиздер менен 2018-жылдан бери катташып келатабыз, бир туугандай болуп туугандар. Ушул Асылбек Карыкебиздин ушул сыноолордун аркасында Асылбек Карыкебиз менен таанышып, мына ушул бир тууганыбыздын кандайдыр бир муктаждыктарына себепкер болуп жүргөн учурдан бери сиздер менен тааныш болуп калдык. Кудайга шүгүрлөр болсун. 2018-ден бери жылына болбоду дегенде бир жолу болбосом Орозо малында, Курбан айтта жана башка күндөрдө келип сиздердин ак батаңыздарды алып кеткенибизге биз аябай мындай айтканда Кудайга шүгүр кылабыз. Урматтуу туугандар, анда эмесе мен биринчи таратып алсам. Анан туугандар, мен бул жер боюнча бир кыскача маалымат берип кетпейминби? Биринчи, бул жер муктаждар комплекси, Кудай буйруса Ордолу Ош жергесине башталып аткан экинчи муктаждар комплекси. Биз биринчисин Жалал Абадка 8 үй бүлөгө салганбыз. Бул жерге буйруса 6 үй бүлөгө 2 кабаттуу швейный цех, баня, летний кухня, балдар аянтчасы, эркек мырзаларга жанагындай чакан же сварочный комната же болбосо баягындай мебельный, кыскасы аркасында сарай бүт шарттары менен ушундай бир чакан муктаждар үчүн турак жай комплекс баштадык туугандар. Биз эми аздыр кичине баягы курбанчылыкка чалкан эттерди бергенче бүгүн биз сиздердин ак батаңыздарды ушул жерде алалы дедик туугандар. Ушул ишибиздин башына мына азыр алдыңыздарда биз 8000 2 КАМАЗ кирпич түшүрдүк. 8000 кирпичти 84 000 сомго түшүрдүк туугандар. Ушул уда Курбан айт менен биргеликте биз бул жерде иш жүрүп атат. Ушул быйыл колдон келиши аракет ушу Оштогу үйсүз болгон, көзүнөн жашы токтобогон, зар какшап 10 жылдап, 20 жылдап үй эмес бир бөлмөлүү чакан бир кичинекей жерге болсо дагы зар болгон, муктаж болгон бир туугандарыбызга ушул жерлерди тапшырып алалы деп ушул үйлөрдү баштадык туугандар. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Эми бул жерди бүтүп алсак, жылда ушул жерде биз жөн эле мындай эт таркатып эмес, бул жерге курбанчылык чалып, дасторкон жайып, сиздерге бир сонун майрам өткөрөбүз жылда деген бир чоң ниет максатыбыз бар, Жамгырч аке. Кудай кааласа, баарын уюштуруп алып келесиздер иншалла. Димин кызы, сиздин кызыңызбы? Кана, бисмилла. Кызлар.
Aldı. Arkanızda ekan, aldı. Ana alınız. Çamurçaka. Alınız. Taksir. Bundan karma, açıyorum setiniz. Pavımız var ki çoğun pavımız. Geliniz taksir. Karmanız. Geliniz aka. Tak alınız. Орағылауыз да, бір жақшы батаңызды беріңім, біздің ішімізге себепкер болғандарға барды ана. Батағылардан алдым biraz söz қылалы, машалла. Аллах Таалама шексіз мақтаулар болсын. Ушу күнге жеткірген Аллах Таалаға шүгүрлөр айталы. Аллах Таалам жашоо беру ушунчалык өмүр берүү да курбан айткада жетип келди. Канча инсан жетпеди. Аллах Таала Куран аятында айтат экен да. Силердин сойгон малыңардын каны дагы, эти дагы Аллах Таалага керек эмес экен да. Аллах Таалага сойгон малдын каны, эти керек эмес экен да. Аллах Таалага ал ошол сойгон инсандын такыбалыгы керек экен да. Канчалык деңгээлде ал инсан ошол Алла үчүн эмнеге даяр. Аллах Таалам ушул курбандык кылдыңыздар, курбандыгыңыздар биринчиден мубарак болсун. Аллах Таала курбандыгыңарды кабыл кылсын. Анан кийин ушу жерде башталып аткан иштерге ийгилик каалайбыз, машалла. Ушу жерде канча деген көзү ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген муктаж инсандарга ушул жер комплекс салынып атыр. Аллах Таалам ушу ишти ийгиликтүү кылсын медер. Ушу сизди колдоп аткан баардык инсандарга Аллах Таала ыраазы болсун. Ушуларды жалпы дуа кылалы да. Амин. Аллах Таала мээримдүү боорукер зат. Аллахым ушу кылган курбандыктарды кабыл кылгын Алла. Аллах Таалам ушу курбандыктарын кабыл кылып, курбандыктын канча түгү болсо ошончо күнөөлөрүн кечирип, я Робби, ошончо сооптордо өзүң ата кылгын. Аллахым күнөөлөрү болгон болсо Аллах Таала күнөөлөрүн согуп иштерге алмаштырып ошончо даража берген Роббим. Аллах Таала ушул өздүн малын ушунда өзүңдүн алдыңда Аллахым сага жакындайын деп Аллахым курбандык кылды, Алла өзүң кабыл кылгын. Ушул жерде ал себепке болуп аткан медердин дагы эки дүйнөсүн жакшы кылгын Алла. Ар бир кадамдарын ийгилик оомат бер Алла. Ушул жерге жакшылык иштер башталып атат Алла. Ушул комплексти Аллах ийгиликтүү бүтүргөн Алла. Ушул жерде ушундай бир муктаж болгон инсандар жашап, өмүр сүрүп, ушул жерде ибадат кылып, ушул жерде Аллах Таала ушул бала чакасын чоңойтуп, өзүңө ибадат кылганга Алла товфик бергин Алла. Ушул жерде алакан жайып турган Алла өзүңдүн сүйүктүү пенделериңди дагы эки дүйнөсүн жакшы кылгын. Жүрөктөрүндө арзу максат тилектерин Аллахым өзүң жеткиргин Роббим. Аллахым ушу берген неаматтарыңа сага чексиз мактоолорду айтабыз, шүгүрлөрдү айтабыз, я Робби. Аллахым ушул комплекске спонсорлук кылып аткан баардык инсандардын Аллахым мал дүйнөсүн Аллахым өзүң көбөйтүп бергин Алла. Өзүңдүн жолуңда бир сом иштеткен болсо Аллахым 700 000 эсеге көбөйтүп бергин Алла. Ушул комплексти Аллах Таалам тез аранын ичинде Аллахым өзүң бүтүртүп, өзүң жардамың менен Аллахым өзүң жардамың менен Аллах Таалам бүтүргөнгө Аллахым товфик бергин. Себепкер инсандардан Аллахым өзүң ыраазы болгон. Аллахумма солли аля Мухаммад, алхамдулиллахи роббил аламин. Аллахым кабыл кылгын. Аллаху акбар. Рахмат тақсырлар. Алла разы болсын. Дабы жол айтыңыздар марек болсын. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр 1 мүнөт кое турасыздар. Урматтуу көрөрмандар, албетте Ордол Ош жергесинде жакшы инсандардын баардыгы бул бир туугандарыбызды билет. Баягындай Көмүскөдө канчалаган эл жакшылары мына ушул бир туугандарыбыздын ак батасын алып келе атат. Мына ошонун аркасында алардын иши жүрүшүп атат. Алла Таалам тапкана ырыскысын, берекесин кенен кылып атат. Ошон үчүн мен дагы башкасын айтар элем. Кимдин ак батасын алам десеңиздер, мына ушундай болгон бир туугандардын ак батасын ала жүрүңүздөр дейт элем. Анткени бул бир туугандарыбыз Аллага жакын, Алланын сүйүктүү, эң жакшы көргөн пенделери. Кандай гана башында ар биринде сыноолор бар туугандар. Биз көзүбүз көрүп, баардыгыбыз 12 мүчөбүз түгөл бизде эле сыноолор бар деп биз анча-мынча шүгүрсүздүк кылышыбыз мүмкүн, бирок бул бир туугандарыбызда бизден 2 эсе 10 эсе жогорку сыноолор болсо дагы Кудайга шүгүр кылып жашашат. Баарыңыздарга чындыгында ыраазычылык билдирем, урматтуу туугандар. Дагы бир жолу айтыңыздар марек болсун. Кудай калса ушул жерге тойлорго, жакшылыктарга чакырыштыкты Алла Таала насип кылган болсун иншалла. Рахмат баарыңыздарга. Мынакей буйруса туугандар, кирпичтерибиз келди. Кече биз жана жаңы арыктагы жаңы кирпичный завод бар эмеспи? Ошол жерден 2 КАМАЗ жалпысынан 8000 үчтүк кирпич заказ бердик элек. Туугандар, келди буйруса. 5000 кирпичке каражатым бар, 3 күнгө жетпей келдим элем. Кудайга шүгүр, бир түнүн ичинде 1,5 үчтүк кирпичтин каражатын чогулуп бердиңиздер, Алла разы болсун. Мынакей кирпич өтө жакшы экен.
Буюрса мынакей кирпичтер көрүнүшү жакшы экен, кудай калса эми сапаты билинет. Кече заказ берген кирпичтерибиз буюрса келип калды туугандар. 2 КАМАЗ 8003 кирпич заказ кылганбыз. Кудайга шүгүр. 5000 кирпичке каражатыбыз даяр эле. 3000ге каражатыбыз даяр эмес эле. Бир түндө 1500 кирпичтин каражатын дагы жакшы эл жакшылары даярдап берди. Мынакей туугандар. Буюрса жакшы кирпичтер келди окшойт. Мынакей бүгүн 2-чи рейс КАМАЗыбыз келди буюрса. Урматтуу туугандар, мына буюрса бүгүнкү Курбан айттын 3-чү күнүн буюрса Ордолош жергесинде аяктап алдык. Албетте мына жогорудагы бир туугандарыбызга курбанчылыкка чалынган ушул эттерибизди таратып, ак батасын алып алдык. Эми туугандар, бизде мына булардын бир туугандарыбыздын ушул жерге чогултуп чакырганыбыздын негизги себеп максат могул башталган ишке ушул бир туугандарыбыздын ак батасын алалы дедик да туугандар. Могул башталган ишке ак бата алышыбыз керек. Анткени ушундай болгон бир туугандарыбызга, ушундай болгон мүмкүнчүлүгү чектелген, ушундай болгон үйсүз бир туугандарыбызга мына ушул үйлөр тапшырылат. Бул жерге бир эмес, бир нече муктаж болгон үйсүз муктаждыктагы бир туугандарыбызга тапшырылат. Ошондуктан бул жер муктаждар турак жай комплекси деп айтылып атат. Бул жерде комплекс деген себеби бир эле жашоого турак жай эмес. Бул жерде швейный цех, иш орду бар. Мырзаларга ойлоп жүрөм, кудай кааласа чакан бир сварочный аппарат или баягындай мебельный ушул өздөрү бир шыгына жараша бир чакан баягындай ишкана борбору, летний кухня, балдар аянтча, аркада баня, сарай жана башка бүткү ошон үчүн комплекс деп аталат. Мына ушундай иште буюрса биз дубалды баштаар алдында турабыз. Туугандар, эми мен сиздерге бир жакшы бүгүнкү кабарымды бөлүшөйүн туугандар. Бул бүгүнкү кабарыбызды көрүп атасыздар. Мына бүгүн биз 2 кирпич мынакей. Так, могул жерге 2 КАМАЗ кирпич түшүрдүк туугандар. 2 КАМАЗ 4000ден 8000 кирпичти бүгүн түшүрдүк. Мен кече эле туугандар, кече эле ушул 8000 кирпичке менде 5000 эле кирпичке каражатым бар. 3000 кирпичке каражатым жок, жетишпей атат деп мен сиздерге кайрылгамда. Мына бир сутка болуп калды. Бир суткада сиздер 1500 кирпичтин каражатын чогултуп бердиңиздер. Бул деген 16500 сом. Мен азыр 15000 сом каражатым жетпей калды. Бирок ошентсе дагы эми 1500 аз жүктөп келе бер дебейсиң да. Бир 15000 сомду мен бүгүн эртең даярдап берем дедим. Кудай кааласа, бул дагы кудай кааласа бир эл жакшылардын колдоосу менен, мына сиздердин колдооңуздар менен ал дагы жабылат. Мен эмне үчүн улам какшап заготовка кылдым? Туугандар, эртең могул жерге усталар эртеңки күнү задержка болуп токтоп калды. Бул кайсыл заводдон келген билбейм, ушул тегиз эмес экен да, стандарт эмес экен. Ал эми мына кышты караңыздар, эми жөн эле урган усталар жөн эле рагаталы урса керек, кыналат тим эле караңыздар мына. Ошон үчүн 1 сом кымбат болсо дагы караңыздар, тегиз болуп аткан, бышкан, бышык, сапаты да жакшы экен. Мага ушул кыш туура келди, кудай калса эми ушул жагына да ушул кыштарды алып келебиз туугандар. Мына ушундай могул кыштын баасы туугандар ушул жерге келиши менен болгону 10,5 сомдон болуп атат. Ар бир көрөрман болгонучу 2ден гана кирпич кошуңуз.
2ден гана кирпич кошсоңуз бул деген 21 сом. Туугандар, бул 21 сом каражатыңыздарчы мынол жерге сиздер момундай кылып 2 кирпич кынайсыздар. Бул жерде үйсүз муктаждар жашайт. Анан ушул кыналган 2 кирпичиңиздердин соогун акыретте көрөсүздөр туугандар. Эч кандай тартынбаңыздар. Бул 21 сом деген туугандар ар бирибизде мүмкүнчүлүк бар. Бирок жүрөктөн эрк чыкпай атат, эрк жетпей атат. Ушул 2 кирпич эмес, нол бир кирпичти да ушул жерге салым кошо албай аткандар көп болуп атат. Болгону 10,5 сом туугандар. Мен 100 1000 кыш деп айтам. Ошон үчүн баарыңыздар келиңиздер, колдон келсе кол кабышкыла дагы муну быйыл бүтүрүп муктаждарга тапшырып берели. Баарыңыздарга чоң рахмат. Дагы бир жолу курбан айтыңыздар марек болсун. Шүгүрлөр болсун, быйылкы курбан айт Кудай буйруса Жалал Абад жана Ош жергесине курбанчылык чалдык. Мына курбан айт менен биргеликте эле караңыздар, 8000 кирпич чүрүп алдык, Кудай калса. Иш ушул жерде кызуу кетип атат, иш токтоосуз кетип атат. Колдон келиши аракет кылып атабыз, себебин жасап атабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул видеону бакчылар менен бөлүшүңүздөр. Видеонун астында реквизиттерге колуңуздардан келишинче колдоп салымыңыздарды кошсоңуздар болот. Ушул муктаждар турак жай комплекси үчүн баарыңыздар салым кошуп алыңыздар. Материально болбосо морально ушул видеолорду башкалар менен бөлүшүп, жок дегенде жакшы сөз, ой пикир калтырып калыңыздар. Чоң рахмат. Салам алейкум.